Кечиңиздер менен урматтуу угармандар, эфирде Чарвачыл программасы, уктуруу Кыргызстан агрардык платформасы уюму тарабынан каржыланган. Микрофондо мен Сүймөнкул Идресов. Бүгүнкү биздин темабыз Кыргызстандагы азыркы актуалдуу темалардын бири багбанчылык темасы жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Жаз жарыш, күз күрөш дейт эмеспи? Биз бүгүн өзгөчө ошо көчөт отургузуу темасына басым жасайлы. Бизде конокто тарых илимдеринин кандидаты, профессор, багбанчы Кыяз Молдокасымов. Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы? Алгачкы суроом мындай, мына ушул багбан болом дегендер ушу ишти эмнеден башташ керек? Мына сиз дагы канча жылдар бою ушул тарых илимдери менен жүрөсүз, илим менен жүрөсүз дегендей, жана журналистикада жүрөсүз, бирок ушул акыркы 10 жылдан бери ушул багбанчылыкка басым жасап, өзүңүз дагы ушул алма өрүктүн түрүн өстүрүп атасыз. Анан деги эле ушул багбан болом дегендерге бир кеңешиңизди алгач ушундон баштасаңыз да, эмнеден башташ керек? Багбан болом деген эми өзү тандаш керек биринчи, эмнени эгет, эмнени каалайт. Анан эгерде жер кеңир болсо, келечекте ушу базарга чыгаруу жагында караш керек. Салган акчаң чыкпайт, тапкан пайдаң бир жылдын ичинде бир аз гана болуп калат. Ошон үчүн бакты эмнеден баштаарда келечекте базарга күйбөй турган, киреше алып келүүчү көчөттөрдү отургузуп, ооба, негизден киреше алып келүүчү. Ошону тандаш керек дагы, анан көчөттүн жакшысын тандаш керек. Көчөттүн түшүм бере турган жакшысын, анан ишенимдүү колдон алыш керек. Азыр эми сырттан келип аткандар гарантиясын берип атат, кепилдигин берип атат. Анан көбүнчө жергиликтүү көчөттөрдү билбей алып алгандар жакшы, кээде айткандай, ошол түшүм бере тургандай көчөт эмес, башка бир көчөттү берип коет. Же болбосо кийин түшүмдүүлүгү азды берип коет. Болбосо тамырынан доо кеткен, күзүндө казып алып, кышы бою сактап, анан ошол тамыры кургаган көчөттү берип коюшу мүмкүн. Ушулардын баарын баягы көбүнчө биз эккенде арзанына качырабыз. Арзанына эмес, сапатына, ишенимдүүлүгүнө караш керек. Мына сиз багбанчылыкты өз алдынча кантип өздөштүрдүңүз? Мисалы мен же дагы бир Айбек мисалы багбанчылыкты өздөштүрөм деген максат менен жүрсө, эмнеден башташ керек, эмнеден кантип өздөштүрдүңүз өзүңүз? Менен биринчи үлүш жерди алып коюп, ошо үлүш жерге жөнөкөй бир дыйканчылык кылтай көрдүк да. Бул кайсы жылдары кылдыңыз? Бул мына 2005 жылдардан башталды. Ошондо ал жерге помидор эктик, бадыраң эктик, картошка эктик, кызылча эктик, жүгөр эктик. Болгон нерсенин көбү эгилди да. Анан жана жогоруда айткандай, андан мындай пайда аз болду. Анан бир бул жерге баары бир ушундай бир бак кылыш керек деген идея келди. Ошо идея келгенден баштап эле биринчи көчөттөрдү карабай эле колго тийген бир көчөттөрдү өрүк, шабдал эгип көрдүм. Өрүк, шабдал эгип көрдүм, сорттору жакшы чыкты. Майда эле бышола турган, майдын аягына бышола турган өрүктөр чыкты арасынан. Кийин даамдуу өрүктөрдүн сорту чыкты. Анан шабдалы дагы аябай жакшы болду, бирок ал учурда тажрыйбабыз аз. Шабдалыны жакшылап карабаса, бир 4 жылдан кийин, 5 жылдан кийин эле аны куратып аласың. Карлыгы тез жетет, куратып аласың. Анан биз ушундай туш келди эгип көрдүк дагы, бак кылса болот турбайбы деп туруп, анан четинен баштап бул жерге ушу келечекте мындай бир кичине пайда бере турган, каражат бере турган ушундай бак эгиш керек деп, анан жана кокон гиластан баштадык. Кокон гиласты бир 100 эгип көрдүм башында. Аны эгип көрүп, жакшы карай албай, 100дүн көбүн куратып алдым. Азыр бизде угарманыбыз бериле турган сурооду эмеде бул телефон чубагачынга. Урматтуу угармандар, бизди Facebook баракчасы аркылуу жана 24 ТВ каналы аркылуу онлайнда көрө аласыздар. Ал эми биздин угармандар үчүн суроо телефон номерлерин айта кетсек, 68 06 06
жана 0552 68 06 06 номерлерине чалып суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Эфирде чарбачылы программасы, бизде конокто тарыхчы Илимпоз багбанчы Кыяс Молдокасымов. Агай, мына ошол сиз жана белгилеп кеткендей, сиз ошол өзүңүз баштадым деп атасыз. Балким бир окууларга баргандырсыз. Анткени сиз өзүңүз агроном эмессиз. Анан балким бир семинарларга катышкандырсыз. Балким бир илим жагынан, мисалы, эмнени үйрөнсө болот биринчи? Мен эми кичинекейимде биздин ата энебиз ушу бак өстүрүп, көчөттөрдү тиктирип, ага суу таштып келип, кичинекейибизден ошо аралашып калдык да. Анан ушу бир чети ата энебиздин тарбиясы болду. Экинчисинен бул бакты эгип баштаганда туура айтасың, сөзсүз түрдө бир билим алыш керек. Билимди бир жерге барып окубай, керек болсо ушу керектүү мына интернет булактарынан алсаң болот, башкалардан алсаң болот. Азыр баардыгы бар да. Мен бир ошо катачылыгым жаңы мына гилас көчөттөрдү, шабдалларды эккенде эч кандай ушул бактарды өстүргөнгө менин тажрыйбам жок болчу. Мен ушу гиластарды алып келип, биринчисин кууратып, кийинкисин кайра эккенден кийин бир 3-4 жыл бактарым чоңоюп өсүп баратса, ошо канчалык бой тиреп, асманды көздөп өсүп баратса, ошону көрүп, сүйүнүп жүрө берипмин. Өсүп атат деп. Өсүп атат деп туруп. Анан бир күнү ошол кокон гиластарды, шабдалны өстүргөн мына кадам жайдан ошол балдар келип калды. Анан кел ушу бир көрүп бербейсиңерби десем, ушу февраль, март айы болчу. Келип эле карап туруп, ай бунуңуз болбойт деди. Бун мөбө бербейт деп. Бунуңуз жакшы болбойт деди. Эмне болду десем, мындай асманды көздөй өспеш керек дейт. Буну мына асманга кетип аткан жоон бутактарын кесип, буну жанакындай бутап эки жакка мындай өсө турган, ортосунан шамал өтө тургандай кылып формага келтириш керек. Ошондон баштап мына түбү жоонорот, тамыры кубаттанат, анан кийин бутагы дагы кубаттанат дагы. Анан туш тарапка кеткенде, бийикке кеткенде сиз аны тере албайсыз кийин. Деп анан алар баягы көчөттөрдү келип туруп эле бийик асмандап кеткен бутактардан кесе баштады, бутай баштады. Ичим ушунчалык ачышты. Ошондон баштап анан ошо бакты кантип буташ керек, кантип өстүрүш керек, эмне кылыш керек да, ошондон кийин ойлоно баштадым дагы. Анан интернеттен, анан ошол тажрыйбасы барлардан барып үйрөнө баштадым. Ошондон кийин жанагы бутаганды үйрөндүм. Анан көрсө, бул бакка дагы атайын жер семирткич берип туруш керек экен. Биз баягы ошол жерде чыккан кыктарды алып барып эле түбүнө үйүп койчубуз, түбүнө үйбөш керек экен. Аны жок дегенде бир жарым метр же 1 метр тегеретип төгүш керек экен. Анан амофос сыяктуу, карбамид сыяктуу жана башка дарыларды берип, аны кадимгидей дарылап туруш керек экен. Мына ошолордун баардыгын кийин акырындап үйрөнүп, Ал бутап деп айтып калбадыңызбы? Азыр учурда мына марттын бүгүн 11-и, анан кайсыл аралыкка чейин мына угармандарга айта кетсеңиз, кайсыл аралыкка чейин бутап жетишиш керек? Анткени андан кийин бүчүр байлап кетет, гүлдөп кетет дегендейчи. Анан кандай кылып буташ керек? Ошол бир кеңешиңизди айта кетсеңиз. Эми булардын дагы айырмасы бар. Мына ал жанакы сөөгү бар өсүмдүктөрдү. Сөөгү бар өсүмдүктөр, данеги бар өсүмдүктөр. Буларга мына гелас, өрүк, шабдалар мөмө жемиштер. Буларды чилде чыккандан баштайт. Ал эми алмаларды андан бир аз эртерээк кылса деле болот. Анан буларды азыр мына бүчүр алып, суу жүгүргөнгө чейин бутап үлгүрүп калыш керек. Ошондо марттын канчасына чейин деп айтсак болот? Эми аба ырайына жараша. Азыр эми суук болуп атат, дагы канча күнгө чейин суук узарат. Эгерде күн жылып кетсе, өрүктөр тез эле бир жуманын ичинде гүлдөп кетет. Ошо гүлдөгөнгө чейин өрүктөр үлгүрүп калыш керек. Андан кеч гүлдөгөндөн кийин бутаса болбойт. Суу жүгүрүп кеткенден кийин бул баягы ошол көчөткө, бакка зыян келип калат, Себеби суудан шире агат, шире аккандан кийин ал ушу андан кийин ал жерге ар кандай курт кумурскалар үйүлөт, жармашат. Андан кийин бир оорулар пайда болот да. Ошон үчүн бак ойгон электе
уктап жатканда деп коет бизде. Уктап жатканда деген бул суу жүгүрө электе деп коет. Анан бул бакты азыр бутайсың, анан кийин жашыл бутоо деп коет. Жашыл бутоо bir июль айынын 20-30-на чейин бутаса болот. Анда ошол жылы жаңы чыккан бутактарды, ошолорду бутасаң, себеби андан ара бак өзүнүн энергиясын ошол бутактарга кетирбейт дагы, мындай күчтөнөт. Ошону bir 2 жолу бутаса болот да, мен ошону үйрөндүм. Көчөттү отургузгандан кийин канча жылдан кийин мисалы мөмө берип баштайт? Ошол канча жылга чейин ошону бутап, ошентип кесип, өзүнө бир күч топтош үчүн бутап туруш керек өзү? Эми экинчи жылдан эле башташ керек. Биринчи эгип аткан мезгилде башташ керек. Эгип атканда жанакы узун көчөттөр келет. Биз көбүнчө ошо көчөттөрдү bir 1 метр, 1,5 метр бийиктикте калтырабыз дагы, же ошондо учун кесебиз дагы, аны эгип койгон учурубуз болот. Мен кийинки эгип атканда көбүн көрдүм. Bir 70-80 сантиметр кылып туруп эксе жакшы болот экен. Себеби 70-80 сантиметрден кийин ал жактан кийин бутактар баягы чар тарабына бутактар кеткенге дагы bir формага салганга дагы жакшы болот да. Ошон үчүн биринчи жылдан эле баштаса болот. Ал эми кийинки өзгөчө 5 жылда алардын өсүүсү өтө кээде жер жакшы болсо, эккен жериң жакшы болсо, кошумча азык түлүк берип турсаң, 2 метрге чейин бутак өсүп кетет. Мен тиги бактарым 1,5-2 метрге чейин өсүп кеткен учурлар болду. Ошо 1,5-2 метрге өскөндү мына ылайыгын таап, кайсы жерден кыркыш керекти үйрөнүп туруп, бутап туруш керек да. Кезеги менен келтабыз. Мына эми көчөттү тандоого кезек берсек, көчөт алууда эмнеге көңүл буруш керек? Мисалы, киреше алып келүүчү ошо көчөттөрдү кантип тандайбыз? Мына кайсыл ошол күндөн башталат негизи көчөттөрдү отургузуу? Ошону да айта кетсеңиз. Көчөт отургузуу негизинен кеч күздө дагы болот, андан кийин азыр дагы болот. Азыр мына жер жылый баштады. Эми мына кезеги келип калды. Мына Бишкекте күн буюрса мындан ары жылый баштайт. Жердин тоңун кетти. Апрелдин жарымына чейин, апрелдин жарымына чейин кадимгидей көчөттү эге берсең болот. Анан көчөттү тандап атканда ишенимдүү бир колдон алыш керек. Мен мисалы үчүн мына Кадамжайдан алдым. Менде жанакындай интенсивдүү же болбосо карлик деп коебуз го. Ошол кичине бак жок. Көбүнчө эле ошо Кадамжайдын кадимки чоң эле болуп өскөн бактардан алдым да. Анан ошо ишенимдүү колдон көчөт өстүргөн ошол питомниктерден алыш керек. Мен көбүнчө ошо көбүрөөк көңүл бурдум. Анан кээде баягы мен тааныгандар барып базардан эле билбеген жерден эле алып алып, алардын көчөттөрү жанакындай бир жакшы чыкпай калган учурлар да болуп атат да. Мына ошого көңүл буруш керек. Анан бул жерде эмнеге көңүл буруш керек? Мисалы үчүн базарды изилдеп көрүш керек. Мен соңку мезгилде мен мисалы үчүн бир 7 гектарга жакын үлүш жерим болсо, аны дароо эле толтурган жокмун. Акыга иштеген адамдарда бар боло бербейт. Ошон үчүн анан базарды карадым. Базарда чын эле эрте бышкан өрүктүн жакшы сорттору, анан кийин өзгөчө кокон гилас. Кокон гиластын баасы такыр түшпөйт. Ошону базардан көп көрдүм. Анткени бул өтүмдүү, кирешелүүбү? Кокон гилас мына азыр бизде өтүмдүү. Эрте бышат. Биринчиден эрте бышат. Анан ошо кокон гилас ден соолукка да аябай пайдалуу. Анан биз азыр кокон гиласты көбүнчө Кадамжай үч коргон мекени, ал жерден көбүнчө Россияга экспортко кетчү да. Анан андан ашканы гана бизге келчү. Азыр эми мына Кытай эшигин ачып атат, дарбазасын ачып атат. Өзбекстан эчак эле Кытайга, Кореяга экспорттоп аткан. Мен Пекинден барып атайын көрдүм. Кокон гиластын килограммы ал жакта канча экендигин. Ал жакта 1 килограмм кокон гилас ал жакта 700-800 сом. Россияга барып Иркутскиден көрдүм, ал жакта бир 300 сомдун тегереги. Ал эми биздин базарда ошол мезгилдерде бир 200-250 сом, 500 сомго чыгат. Өткөн жылы бир аз кымбатыраак болду. Жаанчыл болуп, түшманчы болбой. Эми мына Кытай менен келишим түзүлгөн. Өткөндө мына президент парламентте сөзүндө да айтпадыбы? Кытай менен келишим түзүлгөн. Кытайга мына жакын, ал жака барып туруп, оптом дүң басында
400-500 сомдон дароо сатып туруп Үрүмчүдөн мына чек арадан кайра кайтсаң болот. Пекиндин өзүндө ал жакта өтө кымбат экенин көрдүм. Бул экспорт тууралуу дагы сүйлөшөлү. Кезеги менен кете берсек, мисалы көчөттү отургуздук. Эми жер семирткич кандай кылып тандайбыз? Кайсыл жер семирткичтерди колдонсок болот? Кайсылары ошол эффективдүү да азыркы учурда? Эми биринчи эгип атканда ошону туура бутап туруп жерди кененирээк казыш керек. Кээде биз баягындай жердин үстүнө эле эгип коюп атпайбызбы? Канча сантиметр жок дегенде бир 30 сантиметрден 40 сантиметрге чейин казыш керек. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ошо казылган жердин алдына бир жок дегенде 2-3 күрөк кык салып, күйгөн кыктан салып, топурактарга аралаштырып, андан кийин көчөттү отургузуп, бир 2 жылдык, 3 жылдык кыктар, Ооба, күйгөн ошондо 2 жылда, 3 жылда күйгөн да. Эгерде мына биогумус болсо, андан да жакшы. Себеби биогумус бул биз айтып аткан химиялык жана жер семирткичтердин да өтө күчтүү. Анан зыяны жок. Андан кийин аны жакшынакай кылып эгесиң. Эккенден кийин ошол биринчи, экинчи жылы көңүл буруш керек экен. Мен көңүл бурбай, жанакындай амофос, же болбосо карбамид, селитра окшогон дарыларды эч берген жокмун да, өзүнөн өзү эле өстү. Ошону эгерде убагында берсең, бул канчалык азыктарды көп өзүнө кабыл алган көчөт ооруга туруштукту көбүрөөк берет. Анан тез өсөт. Карасаң жанакындай кайсы көчөт оорубай жакшы өсүп атат, сабагынан эле билесиң. Сабагы дагы сыпсыйда болот. Аны жакшы өсүп атканын көрөсүң. Жоон болот, Анан өсүмдүүлүгү да жакшы болот да, тез тамырлайт. Анан убагында бутап турсаң, бутактары дагы тез жанакындай бир жоон орот дагы. Келечекте канчалык жакшы өссө, түшүмгө эртерээк кирет да. Ошол жер семирткичтерди каяктан ала алабыз? Мисалы, Бишкек шаарынын тургундары каяктан алса болот? Сиз каяктан аласыз? Анткени сиздики мына туңгучта экен. Мен көбүнчө мына шаарда ошону дүңгүдөн саткан көп азыр складдар бар. Мен көбүнчө мына Фучиктин башындагы мурдагы Дыйкан базарынын жанында складдар бар. Көбүнчө амофос, карбамид, селитраларды көбүнчө ошол жактан алып жүрдүм. Баалары мындай чөнтөккө ылайыктуу элеби? Мен кече күнү барып бир сыра көрдүм. Ошондо айтышты, ушу бир кабы, бир мешогу 1000 сомдон 1,5 миң сомдун тегереги деп айтышты да. Эми ал 50 килограммы бар, 60 килограммы бар. Канча көчөткө жетет ошол? Эми ар бир көчөткө, эми кичинекей көчөттөр болсо, кичинекей чай чыны барго, ошондон бирди түбүнө таштасаң болот. Ал эми чоңураак болсо, жанагы чоң чынылар барго, ошо чоң чыны менен бирден бере баштайсың. Андан бергенде дагы кээ бир алмага окшогон, өрүккө окшогон, тамыры өтө тартактап кетпегендерге көбүнчө анын айланасына бир 30-40 сантиметрге берип, анан аны жердин алдына калтырыш керек, себеби күндүн табы ал даарыны бусуп коюшу мүмкүн. Өзгөчө амофос. Мына өзбекстандык дыйкандар көбүнчө казык кагып, туш тарабына, көчөттүн туш тарабына казык кагып, анан ошо казыктын изине жанакы амофосту, же болбосо карбамидти, же селитраны ошол жерге салып, анан үстүнөн кайра көбүп ушундай кылышат да. Мен эми андай кылбадым, көбүнчө түбүнө кокон гластын тамыры чартактап кетет. 2 метр, 3 метрге чейин алыс кетет. Ага канчалык айланасына кененирээк 1 метр, 1,5 метр, кийин өскөндө 1,5-2 метрдин тегерегине даарыны тегерете чачышың керек да. Ошо чачканда тамырлар ошол жактан издеп барып, өзүнө азык сиңирип алат да. Эми ошолордун кийин ошол мөмө жемиштерди жегенде адамдарга бир зыянчылыгы жокпу ошол дарылардын? Эми анткени биз органикалык мөмө жемиштерге бир басым жасап атпайбызбы Кыргызстанда? Эми бул жерден эгерде органикалык дейт турган болсо, мына мен башында айтып атам. Биринчи, экинчи, үчүнчү жылы түшүм бере элек мезгилинде тиги көчөттү жакшы өстүрүш үчүн ошондой органикалык жем бере, химиялык жемди эле, карбамидти берсең деле,
селитраны берсең деле амофос берсең деле эч нерсе болбойт. Качан түшүмгө кире баштаган мезгилде буну органикалык өсүмдүк кылам дей турган болсоң, аны ошондо тандай баштайсың. Кайсы зыян эмес. Анан өзгөчө мына биз эл аралык сертификатты алганбыз да. Биофермер деген Жалал Абадта ошо органикалык өсүмдүктөр менен иштеген чоң бир ферма бар. Ошолордун мына Италиядан, Европадан сертификаттары бар. Биз ошого кирип сертификатты алганбыз. Биздин ар бир пайдаланган дарыбызды бүгүнкү күндө текшерет. Ошон үчүн мына 2 жыл мурда бир аз кокон класс түшүм берди эле. Астанага алып барып сатышкан, бизден алып. Астанага барып текшергенде эң таза сиздики чыкты, и супермаркеттер талап кетти дейт. Себеби алардагы азыр оңой эле жана пестицид берки эмелерди тез эле билип коет да, химиялык. Ошон үчүн канчалык таза болсоң, таза мындай жемиш болсо, бүгүнкү күндө ошону тандап алып аткандар жылдан жылга көбөйүп атат да. Тем более мына Кытайда мына 2 жыл мурда Кытай Эл Республиканын төрагасы органикалык таза өсүмдүктөргө көңүл бургула, химиялыкты токтоткула деп туруп, өзгөчөлөр аябай катуу талапты коюп атат. Эгерде биз Кытайга ушундай бир өсүмдүктөр, жер жемишти экспорттосок, ал жака тазасын алып барышыбыз керек. Ошого көбүрөөк көңүл бурат. Дүйнө эли барган сайын таза жер жемиштерге көңүл буруп атат. Кыргызстандын өзгөчөлүгү жери жакшы, абасы жакшы, шаркырап аккан суусу жакшы. Менен көбүнчө дары дармекти көп бербей, таза органикалык жер жемиштер менен биз ушул өзгөчөлөнүшүбүз керек да. Мына сиз белгилеп кеттиңиз, мына органикалык мөмө жемиш депчи. Анан деги эле ушул Кыргызстан биз бренд катары таанылганга аракет кылып атпайбызбы? Кыргызстанда толук шарттар барбы ушул органикалык мөмө жемиштерди өстүрүүгө? Мына сиз дагы белгилеп өтүп кеттиңиз. Эң башкысы алардын баалары кандай болуп атат, органикалык мөмө жемиштер кийин сатууда? Сатууда эгерде ошону европалык сертификат болсо, же болбосо кандай гана азык түлүк болбосун, ошо сертификат менен кийин баалана баштайт. Ошо сертификатты алып, ошол эрежени так кармап, анан ошону далилдесең, ошону баягы кармансаң, бардык мамлекеттер азыр ошого кызыгат. Сертификатты кандай жол менен алынат? Алса болот. Сертификатты азыр ошондой эл аралык көп ушундай бир фермерлер, же болбосо мына эмеде Жалал Абадта атайын органикалык пахта менен иштеген, азык түлүктөр менен иштеген, мен жана айтпадымбы? Биофермер деген. Анан ошолор мына Кыргызстанда биринчи жолу ВСП плюс деген жанагы сертификатка ээ болушту. ВСП плюс деген бул баягы органикалык таза азык түлүккө көз жеткенден кийин Европада мына ошону гана алып, ошону катуу текшерет. Себеби азыр мына органикалык пахта экспорттоп аткан Кыргызстандан жалгыз ВСП плюска кирген Жалал Абадта биофермер бар да. Ошо биофермер бүгүнкү күндө Европага органикалык пахталарды алып барып атат. Экспорттоп атат. Ошону улам текшерет. Бирок ошондо дагы бизде жана ГМО аралашкан, анан ошо органикалык эмес пахталарды жанакындай бир сатып аткан дыйкандар, же болбосо ошо пахта заводунан кээде ошого арасына аралаштырып коюп, бир топ түйшүккө да салып аткан учурлар бар да. Мына быйылкы жылы ошондой болуп калды. Анан ошол мисалы ВСП плюс деп айтып калдыңыз. Сиздин сертификатыңыз тууралуу айта кетсек, сиз канча жылдын аралыгында алдыңыз муну? Эми мына меникине быйыл 3-чү жыл кетип атат. Булар 3 жыл аны текшерет. 3 жыл текшерет дагы, 3 жылдын ичинде ынангандан кийин анан туруктуу сертификат берет. Менде азыр мындай кирди деген, катталды деген документ бар. Мына меники таза деп көргөзөсүң. Ошо ВСП плюска кирген, ошол италиялык атайын бир дүйнөлүк сертификат берген уюмдан биофермер аркылуу алганбыз.
Анан кийин 4 жылдан кийин бүт бардыгына ынангандан кийин анан ошону бышыктап, кыскасы 4 жыл ичинде сен кандидат болосуң. Анан кийин 4 жылдан кийин ага толук кандуу мүчөсү болуп, ошол сертификатың толук бышыкталат да, мындайча айтканда. 4 жылдын ичинде сыноодо жүрөсүң. Марал үналгысында жарнама. Чай дүйнөсүнүн жүрөгү аталган Шри-Ланка аралында бийик тоолордо жайгашкан плантацияларда өстүрүлгөн даам эми сиздин алдыңызда. Жогорку сапаттагы дүйнөлүк стандартка жооп берген Нукура Цейлон чайы. Мириса. Илимдеринин кандидаты профессор Багбанчы Кыяс Молдокасымов бизде Facebook баракчасы жана 24 ТВ канал аркылуу онлайнда көрө аласыздар. Ал эми байланыш номерлер 6806 06 0552 68 06 06 номерлерине чалып суроолоруңуздарды да узатсаңыздар болот. Мына бизде Facebook баракчасына мына ушундай суроолор буга чейин келгенинге ушу мөмө жемиш бактарын дарылоо маселесинде мисалы көп учурда мөмө жемиш бактарактарын курт басып, мындайча айтканда биттеп кеткен учурлар болот, жана чайрылап кеткен учурлар болот. Муну кандай кылып күрөшөбүз, кантип дарылайбыз? Эми булардын бардыгын мына Кудайга шүгүр азыр кеңеш бере турган, ошого ылайыктуу дары бере турган бизде көп ушундай бир ишканалар ачылды, атайын дарыларды саткан дүкөндөр ачылды. Ал жерде мына жаш адистер менен толукталып атат. Өзгөчө мына Манас университетин бүткөн жаш адистер ошол жерде өтө ийгиликтүү мындай жакшы иштер жасап атат да. 5-10 күндүн ичинде биринчи дарылап баштайм. Себеби бүчүр ачылып электе, гүлдөй электе бул биринчи дарылайсың. Ага өзүнүн дарысы бар. Андан кийин бүчүр ачып, гүлү түшкөндөн кийин кайрадан бир бышыктап дарылай турганы бар. Ал дарыны өзүнчө дарылайсың. Анан ошондой кылып туруп, анан кийин да муктаждыкка жараша карап туруп, мисалы үчүн алмуруттарды көбүнчө Ысык көлдө башка жерде өткөн жылы көрдүм, биттеп кетип аткандарды көрдүм да. Парша түшүп кетип атат мына Баткендин көп бактарында. Анан ошолорго кээ бир дарылар таасир этпей атат. Ошолорго таасир эте турган дарыларды ушундай бир атайын адистер менен кеңеш алып туруп иш жүргүзсөң жакшы да. Мындай дагы түшүнүк бар го, ушул бакчага алмуртту тикпеш керек, алмурт куртап келет дегенчи. Сиз ушундай кездештирдиңизби? Өзү мен көп угуп атам. Мына Ысык көлдүн өзүндө дагы эң биринчи ооругандар алмурт болуп атат. Алмурт өзүнө дарыны дарылап турбасаң, алмурт тез ооруйт экен дагы, анан ал башка жака жугуза баштайт экен. Анан ошон үчүн алмуртты эккенде мага да кеңеш беришет. Ушу багыңызга алмуртты көп аралаштырбасаңыз деп. Ошон үчүн менде мындай убактылуу жейт турган, өзүм жакшы көргөн алмурттардан бир 2-3 эле эгип койсом, калгандардын бардыгы мына айткандай өрүктүн ар кандай сорттор бар. Өрүктүн сортторунан эрте бышарынан баштап башында как болуп өзү кургай тургандарынан бери бар. Ошону издетип туруп көчөтүн алдым да. Мисалы үчүн өз убагында кээ бир өрүктөрдү теріп албасаң, жер жайнап эле жөн эле өзүнчө түшүп калат эзилгенден. Ал эми жанакы башында как боло турган өрүктөрдү эксең, мына өткөн жылы биринчи жолу түшүм берди. Мен эми ошондо чын эле болбой деп өзүм да ишенбей жүргөм. Өткөн жылы ошол бутагында туруп эле кадимдей кургады, как болуп калды. Кадимдей как болуп, анан айрымдары жерге түшө баштайт экен. Эси башында эле турат. Ошону терип келип туруп, дагы бир аз кургатып туруп коюп койсоң, бул жакшынакай эттүү, капкара, эч кандай дарыланбаган даяр как.
Мына бак гүлдөдү, эми чаңдаштыруунун ролу канчалык? Чаңдаштыруу. Эми чаңдаштырууда мындай ар кандай. Мисалы үчүн чаңдаштырууда өзгөчө күн ачык болуш керек. Ошол мезгилде бул жанакындай жаратылыш өзүнүн баягы күн ачык болсо, күн тийип турса, шамал болуп турса, шамал аркылуу айрымдары шабдалы шамал аркылуу деп коет. Мисалы үчүнчү, өрүк дагы өрүк, коконгулас булар көбүнчө аар аркылуу. Эгерде ошонун тегерегине аар коюп койсоң, бул да чаңдашууда өтө жакшы. Өткөн жылы балчелек коюп койсоң, балчелек дагы коюлбай, күн жай берип, өткөн жылы түшүм жакшы болбой калды. Андан кийин азыр жаңы бир дарылар чыккан. Алдын ала сээп койсоң, ал ошол дарылар да чаңдаштырганга жардам берет. Ошондой дарылар бар. Андан кийин эң негизгиси чаңдаштыра турган сорттор бар. Мисалы үчүн бир өңчөй коконгуласты, шабдалыны бир өңчөй эгип койсоң, алардын баардыгы өзүнөн өзү чаңдашпай калышы мүмкүн. Ошолордун арасында мисалы үчүн кызыл, чоң бышкан коконгуластардын арасында Наполеончик деп коет. Наполеон деп жана сары коконгуластардын көчөтүн эгип койсоң, ар бир жерге мындай аралаштырып, ошол сары коконгуластын, сары болуп бышкан коконгуластар бар. Ошол менен берки өтө жакшы чаңдашат. Анан кээде жанагы тамырынан өсүп чартактап жапайы гиластар да чыгып кетет да. Анан мага кеңеш беришти эле, буну тим эле коюңуз деп. Анан ошо жапайы гилас менен тиги коконгулас дагы гүлү жакшы чаңдашат. Анан ошондой ар кандай ыкмалары бар да. Өз убагында эң негизгиси күн ачык болуп турса, суук болбосо, жамгыр болбосо, ушу чаңдашкан жагынан жакшы. Ал эми тамчылатып сугаруу дейбиз. Деги эле сугаруу, деги эле ушул бакты тиккенде жылына канча жолу сугарасыз, кайсыл учурдан сугарыш керек? Анткени бул өзүнүн учуру маанилүү. Мисалы гүлдөп аткан учурда сугарсаң өлүп калышы мүмкүн да. Же болбосо гүлү түшүп калышы мүмкүн, туурабы? Ооба. Эми буну ушул көпчүлүк айтат, гүлдөп турган учурда сугарбай тургандар бар. Анан тамчылатып сугарган көбүнчө бул интенсивдүү бактарга ылайыктуу. Алар баягы тамыр өтө жазылбайт дагы. Бизче жана карлик деп койгон бактар, Аны өз убагында суу ичип туруш үчүн ошондой сөзсүз түрдө тамчылаткан болсо бул көбүрөөк. Тамчылаткандан дагы бир жакшы, ошо тамчылаткан шлангдын өзү менен эле жанакы дарыларды сууга эритип кошуп берип турганга жакшы, кошуп ийсе жакшы. Жана капельница сыяктуу да, жанакы денеге тарагандай эле. Анан бул дагы ошондой. Анан кийин беркиндей коконгуласты, мисалы үчүн өрүктү көп суугаганга болбойт. Баткенде эмне себептен өрүк жакшы? Себеби баткенде суу тартыш, кургак, ысык. Өрүктү эгерде көп суугара берсең, ал өрүк мындай оору же болбосо дагы бир башка нерсе болушу мүмкүн. Шалпайып, суу сурап калат да. Анан кийин ошо бактарга барам да, мына ушул жөөк чала ичип калыптыр, ушул жөөк суу ичиш керек экен, суугарыш керек экен деп. Мен мына өзүмүн эң чоң балам шаарда эле өскөн. Ошол балам азыр мына жайы менен, жазы менен азыр бутаганга өзү буташып атат, өзү бутап атат, мага жардам берип. Анан өз убагында суугарып атат. Анан ар бир бактын өзүнчө ошондой өзгөчөлүгү бар да. Жайында суудан өксү болбош керек. Ал эми мына мөмөнү терүү учуру. Мисалы кандай кылып тересиздер? Бирөөлөр өздөрү келип терип кетет, ошол экспортко кетиргендер. Анан кайсыл учурда терип баштайсыздар? Эми бакты эккенде мындай ошондагы эске алыш керек. Бак эгүүчүлөргөчү. Мисалы үчүн мен биринчи эрте жазда бышаар бахар деген сорт. Бахар эми тажик тилинде эрте дегенде эрте жазда деген билдирет да. Биринчи ошо көчөттөрдү эккем. Бул кайсы өрүкпү? Бул коконгулас. Коконгулас бул майдын аягынан баштап июндун бир ортосуна чейин бышат. Аны биринчи, андан өзүнчө бир катарлар бар. Аны биринчи бышырып алгандан кийин, андан кийин экинчиси быша баштайт. Экинчиси июндун ортосунан баштап июлдун ортосуна чейин бышат.
Анан ошол мезгилде Сиз Чүй облусунун климатын айтып атасыз, облусунда. Анан ошол учурда өрүктөр бар. Эрте бышары бар, кеч бышары бар. Анан өзүнчө какбол бышары бар. Анан ушу биздики майдын аягында, июндун башында башталат дагы. Анан ошо менен күзгө чейин баягы улам бышап турган ар кандай бактарды эктим да. Бири битсе экинчи бүтөт. Андан Чүйдө мен мындай көбүрөөк Чүйдө бардык эле жерде көрдүм. Алманын кеч күздө терип ала турганына караганда жай айында бышап турган алма көбүрөөк пайдалуураак экен. Өтүмдүүрөөкпү? Өтүмдүүрөөк. Себеби жай айында алманын килограммы базардан өзүңөр деле байкасаңар 80 сомдон 140 сомго чейин түшпөйт. Ылдыйлабайт. Ылдыйлабайт. Эгерде дүңнөн алгандар дагы ал жерден 40 сом 50 сом. Ал эми сен күзүндө эктиң, аны барып сактадың, анан кийин жаңы жылдын тегерегинде жаздын алдында базарга алып чыксаң деле, быйыл эми алма кымбат болду. Баасы кээде 30 сом 40 сомдон дүңүнөн баасы 20-30 сомдон ашпайт. Көп деле айырма жок. Көп деле айырма жок. Аны тиги алманы эгип атканда эрте бышап турган алманы эгип койсоң, сорттордун ар түрлүү сорттор бар анда. Аны мындай эзилип кетпей, бышык турган, мындай катуу. Мына ошолорду эгип койсоң, ошолор көбүрөөк пайдалуу экен. Мен ошо көбүрөөк ынанып атам да. Ал эми экспорт жагы кандай болуп атасыз? Мына сиз Алматыга чыгарып көрдүк дедиңиз. Астанага чыгарып көрдүк дедиңиз. Анан негизи эле Кыргызстандагы өндүрүлгөн ушул өстүрүлгөн мөмө жемиштерди экспорттоо жагында сиз жана дагы белгилеп кеттиңиз. Кытайды айтып өттүңүз, Пекинди айтып өттүңүз. Анан биздин мөмө жемиштерге дагы каяк муктаж мисалы? Мисалы үчүн бизге келечекте эң жакын эле мына Казакстанга чыгып атат, Астанага. Мен эми биринчи азыр мен бактарым жаңы эле түшүм бере баштады. Сыртка чыгара турган, алып сата тургандар өздөрү эле келип ошол бактан терип кеткендер болот. Алманы дагы, шабдалды дагы, өрүктү дагы керек болсо, кокон гиласты. Анан ошон үчүн мындан көп кыйналбайсың. Анан экинчиден бүгүнкү күндө талап күчөп атат. Себеби анын жанагындай таза органикалык жагына талап күчөп атат. Мисалы үчүн мына Кытайга мен жана 1 килограммы эмес, жарым килограмм эле 500-600 сом деп. Жарым килограмм, Кытайда жарым килограмм эсептелет. 1 килограмм черешне, кокон гилас, ал жакта 1200-1300 сом. Биздин акча менен. Биздин акча менен. Мен өткөн жылы Кытайдан дагы бир сортту көргөм. Аны жаңы бир сорттогу көчөттөрдү эгем деп пландаштырдым эле. Тилекке каршы жанакы илдет коронавирус. Азыр чек ара жабылып, көчөттөр келет турган учурда ачылбай, быйыл эми ал көчөттөрдү ушу экпей калат окшойм деп атам. Себеби мен атайын ушул Кытайга быйылкы жазга заказ берип, ушунда буйртма берип күтүп аттым эле, эми быйыл ага жетпей калат окшойм. Себеби шарт ошондой болуп калды. Улуттун саламаттыгы мына ушул мөмө жемиштердин дагы ушул сапатына жана органикалдуулугуна көз каранды эмеспи? Анан ушул органикалык мөмө жемиштерди көбөйтүүгө бир өкмөт тарабынан кандайдыр бир программалар, колдоолор барбы? Эми мамлекет ошону колдош керек. Азыр мына ВСП плюска кирген экспортко чыгарып аткандарды ушунчалык колдош керек. Аларды бардык жагынан колдош керек. Себеби азыр бизде колдоо азыраак, ачыгын айталы. Мына Европага ВСП плюска кирген биофермер өткөн жылы 2 жылдан бери ошол мындай бир алдамчылар менен соттошуп, соттор дагы анча-мынча акча алып, мына соттор Жалал Абад облусунун райондук аралык соту, Жалал Абад облусунун соту, жогорку сот ошол биофермердин жанакы 2000ге жакын фермерге жанакындай ГМОсу жок, жанакы таза урук берем деп күйгөн, өспөй турган пактанын чигиттерин үрөнүн берип коюп, соттошуп туруп, акчанын күчү менен алар жеңип, Европа менен иштешип аткан ВСП плюска кирген биофермерди баскычтан баскычка алып келип жогорку сотко чейин аларды
кайрадан колдобой койду. Соттор да колдош керек. Аткаруу бийлиги да колдош керек. Жергиликтүү бийлик да колдош керек. Мына ошондогунда жакшы. Мисалы үчүн Кытайда көрдүм. Органикалык жер жемишти өстүргөндөргө салык жок. Органикалык жер жемиштерге экспорттоп базарга алып барганда эч кандай тоскоолдук жок. Ошондой эле органикалык эмес, жөн эле бак өстүрөм дегендерге жыл сайын Кытай өкмөтү абаны тазалап атасың, бак кылдың деп туруп, жыл сайын аларга чоң өлчөмдөгү акчаны берип турат. Мен алардын баарын өзүм барып көрүп келдим. А бизде ошондой органикалык өсүмдүк өстүргөндө минтип сотторго жем кылбай, ошолордун укугун, адилеттүүлүгүн коргоп, аларга жеңилдик бериш керек. Алардын жана күйгөн учурда, мисалы үчүн мен буну президентке чейин кайрылып көрдүм. Жогорку соттун жетекчилерине чейин кайрылдым. Каратып туруп, ушу ВСП плюска кирген биофермерди колдобой, жанакындай алдамчылык жол менен күйгөн үрөндү саткан жанакы ишканаларды колдоп, алардын пайдасына чечимди чечип койду. Мына бизде мына колдоо. Мына ушундай нерседен мына президент өзү чөлкөмдөрдө, региондордо өнүктүрөбүз. Ушулардын баардыгына колдоо көргөзөбүз дегенин мына сот бийлиги жокко чыгарып койду. Мен алардын фамилияларынан бери жазып, айтып президентке чейин кайрылгам, бирок мындан бери натыйжа чыккан жок. Ушундай нерседе өзгөчө таза органикалык өсүмдүктөрдү, мейли ал техникалык болобу, жер жемиш болобу, алардын баардыгын ушундай бир зыянкечтерден, ушундай бир жанакындай бир бийликтен сакташ керек. Ошондо гана кызыгуу артат. Канчалык биз таза органикалык жер жемишти, өсүмдүктү бүт дүйнөгө жайылсак, экспортко чыгарсак, ошондо бизге көбүрөөк пайда келет. Көбүрөөк жанакындай акча түшүп турат ал жактан. Мына ушул жагынан жанакы эки ача болуп калып атат. Реалдууга келгенде көп колдоо жок болуп калып атат. Негизден мындай жыйынтыктап айтканда, мына ушул багбанчылык дейбизби, ушул мөмө жемиштерин өстүрүү кирешелүү тармакпы? Кирешелүү тармак. Эгерде ошого чыдамдуу болуш керек биринчиден. Бизде мындай кийинки мезгилде тез эле бир акча таба койсом, каражат таба койсом деп чыдамсыздык менен баягы күткөн учур болот да. Багбан болом десең чыдамдуу бол. Себеби эгип койгон багың 7-8 жылда, балким 10 жылда гана сага мындай бир пайда алып келе баштайт. Ага чейин сен ал жерде түнөшүң керек, ал жерде жакшылап карашың керек, эмгектенишиң керек. Териңди төгүп, Анан эгерде ошондой бир түшүмгө киргизип алгандан кийин сен ошонун бир жыргалын көрөсүң. Бейиштин арасындай болуп, анан ошондой жерден жанакындай каражат таап турсаң, үй бүлөңүн бюджети кеңейсе, бул деген жана финансылык көз карандылыкка кылат дагы. Бул өтө пайдалуу. Анан ошондон эригийсиң. Кадимкидей жанакындай тердеп, бакта барып иштесең, ушунчалык адамдын организми да башкача болот. Ошон үчүн буга чыдамкайлык керек, туруктуу аракет керек. Анан ошонун гана үзүрүн бир 7-8-10 жылдан кийин анан туруктуу үзүрүн көрө баштайсың да. Бизде телефон байланышы бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, суроо бере бериңиз. Бишкектен чалып аттык эле агайды. Ишине ийгилик. Катуураак сүйлөңүз. Агай Морики турецкий фирма жана Догандын адресин айтып койсо, анан агайга бир суроо, бул жана таластын кара өрүгүн отургузуп көрдүбү же жок? Өсөбү чүйдө жакшы. Рахмат. Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Бул Доган ишканасынын конторасы мына жаңы мечит, мурунку Ысык кинотеатрынын эле арка өзүндө, Жибек жолунда жайгашкан. Ошол жерде илинип турат. Мен азыр номерин жакшы билбейм, ошо Жибек жолунда. Андан кийин кара өрүктү мен аксынын кара өрүгүн эгип көрдүм. Бир 90 түптө эктим эле, бир 60 түбү мөмө берип атат. Быйылкы жылы Таластагы мен тааныштарым таластын кара өрүгүн эгип көрсөң, экөөнүн айырмачылыгын сезесиң дейт. Быйыл мен ошону же кыйыштырам, же болбосо көчөтүн алып, аны дагы
эгип көрөм. Жанакы куураган кайналдардын ордуна ошондой бир дагы бактын тегерегин мен бүт терек кылып чыктым эле. Ошо теректердин бир жак бош беттерине ошо таластын кара кайналысын эгип көрөйүн деп атам. Себеби таластын кара кайналысы таттуу болот дагы, көлөмдүү чоң болот дагы, базарда жакшы баа болот экен. Ал эми аксынын кайналысын биз мына кургатып да көрдүк. Аны баалагандар бар. Аны кап кылып базарга чыгарса өтө баалуу. Анан өз убагында базарга барганда аксынын кара кайналысына караганда таластын кара кайналысы базарда өтүмдүү экен. Рахмат, бүгүн ошол кеңири маалымат бердиңиз. Ушул кирешелүү көчөт отургузуу деги эле ушул багбан болом дегендерге жакшы бир кеп кеңештериңиздерди бердиңиз. Ишиңизге ийгилик каалайлы. Буюрса ушул мөмө жемишиңизден баар табыңыз, ушул эмгегиңизден. Урматтуу угармандар, эфирде чарбачылык программасы болду. Уктуруу Кыргызстан агрардык платформасы тарабынан каржыланган. Микрофондо мен Сүймөнкул Идрисов болдум. Ал эми